Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын күнөсканасында Чехиядан алынып келинген 30дан ашык гүлдөрдүн түрү өстүрүлгөн. Мисалга алсак, петуния гүлүнүн бул түрү суукка чыдамдуу жана ошондой эле гүлүн көпкө сактай алат. Өзгөчө кооздук тартуулаган бул гүлдөр жаз алды менен шаарга эгилет. Жаз демин тартуулаган бул гүлдөр өзгөчө асырап кароону жана акылдаттыкты талап кылат. Дээрлик жарым кылым өмүрүн гүл өстүрүүгө арнаган Тажи Турсункулова ар бир гүлдүн тилин таап, мээрим менен кароого алат. Гүлдүн дагы сырлары эми буну убагында айтайын эле айтам, ушул өтө кылдатык мамиле жасаш керек да гүлдөргөчү. Гүлдөрдүн уругунан чыккандан баштап ушу өстүрүп, ушинтип гүлдөтүп, көчөгө чыгарыш үчүн чыгарып бергенге чейин биз ушу эми тура карайбыз да, ушу эми уят болуп калбайлы, эми гүлдөрүбүз жакшы чыгып берсе экен, гүлдөрүбүз гүлдөп берсе экен, ушу шаарыбызга жакшы жеткизип алсак экен. Биздин оюбуз ушу гүлдөрдү жакшы чыгарып, шаарыбызды ушу жакшы гүлдөтсөк, биздин кылган эмгегибиздин үзүрү да. Күнөсканада гүл уруктары декабрь айында эле себилип баштаган. Анда Чехиядан 400 миңден ашуун гүл уруктары алынып келинип өстүрүлгөн. Ош шаарында быйылкы жылы 1,5 миллион гүл отургузулат. Анын 500 миңге жакыны бөлмө гүлдөрү болот. Баары жокту гүлдөрдү эрте жаз келип туруп, баардык гүлдөрдү шаарга эккенибизде кайрадан каттуу суук болуп, кар жаап койгон күндөр да болуп, башкадан эгилген убактар да болгон да. Эми ошол азыр мына аба ырайын түшүнүп болбойт экен. Эгер мында азыр март айында өтө ысык болуп кетсе, может майда кар же суук, каттуу суук болуп кетсе, дагы үшүгүрүп кетет. Бирок апрелге калбай, эгер күн ушундай жакшы болуп кетсе, гүлдөр чыгат да, шаарга эгилет. Ош шаарында бул жылы көрктөндүрүү иштерине өзгөчө көңүл бурулат. Шаарды жашылдандыруу максатында 30 миңден ашуун көчөт отургузулары пландалууда. Ал эми күздө шаар көчөлөрүнө 10 миңге жакын жок азын гүлү отургузулган. Biz көпчүлүк гүлдү, көпчүлүк дээрлик, мисалы шаарга 1 миллион ашык гүл эгет, сонун 70-80% өзүбүз өндүрүп чыгабыз. Кээ бир гүлдөр, мисалы петуния, ошол эле оранжевый тагетустар урук бербейт да. Урук бербеген гүлдөрдү ол айла жок биз уругун сатып алууга туура келет. Бул дүйнө жүзүнүн бардыгында бул уругун сатып алат. Ал эми урук бере турган гүлдөр бар да, ошол эле мезгилде урукбек өзүнүн уругун кайра берет, галлярда өзүнүн уругун берет, сальвия өзүнүн уругун берет. Урук берчү гүлдөрдүн кайра өзүнүн уругун алып, өзүнүн жергиликтүү гүлдөрдөн акча каражат которбой эле өзүбүз себип өзүбүз өндүрүп чыгарабыз. Быйыл Ош шаарына 10 миңден ашуун бадал көчөттөрү эгилет. Ошондой эле Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты тарабынан 500 түп ийне жалбырактуу, 500 түп жазы жалбырактуу жана 20 миң түп бадал көчөттөрүн тигүү пландалууда. Аны менен катар муниципалдык аймактык башкармалыктар тарабынан 10 миң түптөн ашуун дарак отургузулмакчы. Алмагүл Эркебай кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.